Бишкектеги чиркөө толугу менен өрттөнүп кетти. Дордой базарындагы негизги өтмөктүн чатыры кулап 4 адам жарат алды. Ошто террорчулукка шектүү жаран сурак берүүдө. Алдыдан мына ушул жана башка жаңылыктар менен тааныша аласыздар. Түз эфирде мен Асель Бусурманкул кызы, саламатсыздарбы? Бүгүн 29 ноябрда Дордой базарындагы негизги өтмөктүн чатыры кулап, кишилерди басып калды. Учурда базар толугу менен жабылды. Бул тууралуу Бишкек мэриясынан билдиришти. Маалыматтарга караганда, урап түшкөн чатыр 450 чарчы метрди басып калган. Кырсыктан 4 адам жабыркап, алардын ким экендиги аныкталды. Билдирмеге караганда, жабыркагандардын бардыгы ооруканага жеткирилген. Алардын экөө Казакстандын жараны экен, бири 38, экинчиси 60 жашта. Ал эми калган экөө 40 жана 62 жаштагы кыргыз жарандары болуп чыкты. Окуя Дордойдун түндүк тарабында Алкан базары тарапта болгон. Бишкектеги чиркөө толугу менен өрттөндү. Тилсиз жок канатташ жайгашкан Рейфал жеке мектебин каптай баштаган. Жыйынтыгында чиркөөнү толугу менен өрт жалмап, мектептин имараты жарым-жартылай өрттөнгөн. Жалпысынан 9 өрткө каршы бригада иштеп, 75 адам тартылды. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги жалпысынан 1000 чарчы метр аянт өрттөнгөнүн маалымдады. Учурда адистер кырсык эмнеден башталганын изилдөөгө киришти. Церковь Южный Ковчег протестанттык багыттагы христиандардын чиркөөсү болуп саналат. Өрт жалган имарат 2004-жылы жеке колго сатылып, спорттук чыңдоочу комплекс курууга уруксат берилген. Имараттын бир бөлүгүндө Рейфал жеке мектеби иш алып барса, дагы бир бөлүгү чиркөө катары иштеп келген. Мамлекеттик чек ара кызматы Ош аэропорту аркылуу туулгандыгы тууралуу жасалма күбөлүк менен наристе алып бараткан адамды кармады. Кармалган 1964-жылкы жаран Москвага баласы менен учуп жатканын айткан. Бирок паспорт көзөмөл пунктта жаш курагы кичүү наристенин күбөлүгүн чек арачыларга көрсөткөн. Кармалган адам УКМКнын аймактык бөлүмүнүн кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Ошто милиция террорчулукка шектелген 32 жаштагы жаранды суракка алууда. Шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына кармалган шаар тургуну кылмыш иши козголду. Анын үйүнөн Кыргызстанда тыюу салынган Өзбекстан ислам кыймылы, Жанат Ошукляри жана Ал-Бухари катибаси диний уюмдарына таандык видеоматериалдар табылган. Андан тышкары араб тилинде жазуулары бар баракчалар, флешка жана дисктер чыккан. Кала милициясынын басма сөз кызматы табылган каражаттар экстремисттик мүнөздө экенин билдирди. Баткендеги өрүк базар шаар сыртына көчүрүлдү. Баткен мэриясы каланын чок ортосунда жайгашкан соода жайды унатыгынын пайда кылгандыгы үчүн жылдыруу чечимин кабыл алган. Ага ылайык сатуучулар биримдик деп аталган жаңы базарга которулду. Бирок ал жакта ыңгайлуу шарттар каралбаган деп соодагерлер наразы болушуда. Кийинирээк кийинки материалда. Баткен шаарындагы ишемби күнкү унаатыгынын жоюу максатында өрүк базар шаар четине жылдырылды. Биримдик деп аталган базар Баткен мэриясы тарабынан курулуп, учурда толук шарттар түзүлө элек. Сатуучулар болсо соода кылганга мүмкүнчүлүк жок. Ага кошо эле шаарга тескери болуп калды деген наразычылыктарын билдиришүүдө. Бул бүгүн биринчи базар, ошо да калса 1-2 базардын ичинде биз мындай да шартты күндөн күнгө ар базарда жакшы жагын кылууга аракет кыла беребиз да. Кылып туруп. Азыр эми бул биринчи базар. Азыр дагы биз кичине кай жерге эмне куруш керек, кай жерге машина токтотуш керек, ошону азыр билип алдык. Эмки базарда дагы ошолорду жоюуга, бүгүнкү кылган кыйынчылыктарды жоюуга эмки базар биз аракет кыла беребиз. Бүгүнкү күндө жаңы ачылган базар ишке кирип, өткөн ишемби күнү алгачкы жолу соода жүрдү. Базар кала сыртында жайгашкан үчүн соода солгон. Алармандар дайымкыдан 2 эсе аз деп сатуучулар даттанышат. Ошол эле учурда базардын алыстыгы элге кыйынчылык жаратып жатыптыр. Узак ойта карточка пиязыбызды бар, жолубузду жайлык алат элек беттен мына бирге жетсең бирге жетпейсиң. Ошондой. Көчсө бардыгын, мына саар менен кофе ичип элдер жеңил оокат эле, жакшы эле ол жок. Бар жок эле жок да кыскасы. Мына жарым соода оякта. Күрүч карточка пияз алам десең, ояка жүгүрүшүң керек. Айрым тургундар шаардан алыс болсо да ыңгайлуулук түзүп беришсе, шаардагы башаламандыктан кутулуп, базарда соода жүргүзө бермекпиз дейт. Өзү эле ушу шарт түзөсө болду. Навес кылыш керек. Шарты жок да, ичинде неме болуп жатат. Ойты карточка пияз. Кегизде ичинде цемент турса боло берет. Жаңы ачылган базардын аянты 65 сотукту түзүп, атайын унаа токтотуучу жайларда каралат.
Азыркы ыңгайсыздыктар жоюлуп, эл үчүн толук шарттарды түзүп берүү көздөлүүдө. Алдыда шаардын борборундагы базардын айланасындагы соода түйүндөрү да бул жака көчүрүлүү жагы пландалган. Общий базарга 15 гектар жер Агылташ станциясынын аралыгынан 15 гектар жерге трансформацияга берилди. Эртең мамлекеттик правительстводон бая трансформация болуп келгенден кийин генплан түзүлгөн. Эгер дагы бир неме кылсаңар, алып келип көрсөтсөңөр, алып келип көрсөтөбүз, генплан даяр. Трансформация болгондон кийин ошол жака мал базар, машина базар, строительный базар, курулуш базары, бардык базардын түрлөрү менен ошол жака чыгат. Гостиницалары менен, парковкалары менен, скалаттары менен ошол жака чыга турган отдельный бар жого заман боло турган базарды курган атабыз Кудай буйрса. Борбордук көчөлөрдү тазалоо, шаар көркү жана кала тургундарына ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында жүрүп жатат. Бул боюнча жергиликтүү бийлик атайын иш пландарын иштеп чыккан. Фируза Аскарбек кызы, Жыргалап Жалил уулу, Ынтымак. Бүтүн Кыргызстан менен Ата журт партиялары расмий биригет. Бул тууралуу билдирүүнү партия жетекчилери Камчыбек Ташиев менен Адахан Мадымаров эртең 30 ноябрда маалымат жыйынында жарыялаганы жатышат. Саясатчылар алдыдагы пландары, аткара турган иштери боюнча кенен маалымат беришмекчи. Адахан Мадымаров учурда Бүтүн Кыргызстан партиясын жетектеп келсе, Камчыбек Ташиев Ата журт партиясынын лидери. Ахматбек Келдибеков 2010 жылы Ата журт партиясынын катарында парламентке депутат болуп келип, спикерлик кызматты аркалаган. Президент Алмазбек Атамбаев Курманжан Датка ордени жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул орден менен коомдук саясий иште өзгөчө көрүнүктүү сиңирген эмгеги, мамлекетти коргоого жана чыңдоого, элдин биримдигине, Кыргызстан элинин каада салттарын чыңдоого, өсүп келе жаткан муунду өз мекенин сүйүү жана урматтоо духунда тарбиялоого кошкон салым үчүн жарандар сыйланат. Ошондой эле Курманжан Датка ордени менен чет өлкөлүк жарандар, жарандыгы жок адамдар сыйланышы мүмкүн. Кол коюлган жарлыкка ылайык өкмөт уюштуруу маселелерди чечмекчи. Курманжан Датка ордени көкүрөктүн сол жагынан Манас орденинен кийин тагылат. Сиздер ушул саатка алынган жаңылыктар менен тааныш болдуңуздар. Ушул жана башка жаңылыктарды Ынтымак Чегит KG сайтынан дагы таба аласыздар. Амин болсо ушуну менен сиздер менен коштошом. Ар дайым жакшы жаңылыктар менен жүз көрүшөлү. Саламатта калыңыздар.